Токмокто 3 унаанын катышуусунда үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдөн видео. Ош шаарында жаңы салынып жаткан үйдөн өрт чыкты. Өрт жалын бардык жакты каптап жатканын көрүүгө болот. Ак кийимченди кара кийимчен чатынан нары карап тепкен. Бишкекте топ балдардын арасында кичине келишпестик болуп, мушташ чыкканын көрүүгө болот. Шок. Кыргыздар Америкада дагы тынч жүрбөйт экен да. Кыргыз балдар жаш кыздарды ичимдигине уйку дары кошуп коюп, жумушун бүтүрүп жатканын айтышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астында койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Эй, что такое? Я не буду писать. Бишкектеги Акынбаев жана Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишинде мушташ болду. Күбөлөрдүн айтымында кара кийимчен бала кызга колун көтөрсө, аны көргөн ак кийимчен жигит кызга болушкан. Жыйынтыгында мушташ чыккан. Милиция бул факты катталганын, окуянын катышуучулары изделип жатканын билдирди. Он проиграл его уложили, что-то происходит. Токмокто 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Токмок шаарында 3 машина сүзүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Күбөлөрдүн айтымында окуя 16 май күнү Кыргыз Кирова көчөсү менен Шамшы көчөсүнүн кесилишинде катталган. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны тактап жатат. Булак турмуш кежи. Ош шаары 2015-жыл 17 май Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан жаңы курулуп жаткан бик көп кабаттуу турак үйдүн ордуна курулуштары күйүп кеткен. Ош шаарында жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. 17 майга караган түнү Ош шаарындагы Шакиров көчөсүндө жайгашкан жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 15 кабатынан өрт чыкты. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Маалым болгондой, окуя түндө болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, өрт түн эле чектөөгө алынып толук өчүрүлгөн. Маалыматка караганда өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түнкү саат 12:26 түшкөн. Окуя болгон жерге Ош шаардык номер 85 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм жөнөтүлүп, кошумча саат 12:42 номер 13 авариялык өрткө каршы куткаруу бөлүм тартылган. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм катышкан. Өрт саат 2:15 толук өчүрүлгөн. Окуядан жабыркагандар катталган жок. Москвадагы миграция борборунда кезек күтүүдөгү тыгындын кесепетинен мигрант каза болду. Москванын миграциялык борбору Сахаровада кезекте турган чет элдик улгайган жаран каза болду. Бул тууралуу күбөлөргө шилтеме берүү менен Осторожно новости билдирди. Кырсык 15 май күнү түштөн кийин болгон. Окуянын күбөлөрү журналисттерге ошол күнү имараттын жанына көп эл чогулганын айтышкан. Жумуш башталгандан 3 саат өткөндөн кийин адамдар кезекте тургандардын кыйкырыктарын угушкан. Келгендердин экөө ооруп, эс учун жоготкон. Бир канча убакыттан кийин тез жардам келип, бирок кычкылтектин жетишсиздигинен бир улгайган мигрант каза болду. Анын жеке маалыматы ачыкталган эмес. Анын кайсыл өлкөдөн келгени азырынча белгисиз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер.
Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Уят. Америкада кыргыз жигиттери жаш кыздарды алдап колдонуп жатышат. Америкада жашап трак айдап эмгектенип жүргөн кыргыз келиндин айтымында соңку убактарда кыргыз диаспорасынын ичинде терс көрүнүштөр көбөйдү. Анын билдирүүсүнө караганда айрым кыргыз жигиттери жаш кыздарды ишенимге кирип, аларды өз максатында колдонуп жатышат. Кээ бирлеринин ичип жаткан суусуна дары кошуп берип, аң сезимин башкарууга аракет кылышат. Бул өтө кооптуу жана уят иш. Абалдары бар, күйөөсү жок аялдарды болсо экинчи сорт деп атап, басмырлап сүйлөшөт. Кыргыз коомчулугунда мындай жаман көрүнүштөргө көз жумуп коюуга болбойт, дейт ал видео кайрылуусунда. Булак бия кежи. Ошондой дагы суучулар бар экен, ээрчитип барып таанышам деп ичине тиги ичип аткан суусуна бирдеке кошуп берип. Биздин кыргыздын балдары кылып атат муну биякта кыздарга. Анан жанагы келиндер мисалы үчүн мендей болгон балдары болуп бияка келгендерди аларды второй сорт деп коюшат экен. Ал второй сорттоо дегендери ошол жактан балдарын алып келип бияка окутуп, түндүр-күндүр иштеп, доставкада болсо дагы, тракта болсо дагы иштеп, балдарын багып, чоңойтуп, образование берип ушинтип жүрсө, ошолорду жамандап алар второй сорт деп. Второй сорт да карабайт силерде. Второй сортторду карабайт. Второй сорт деп жамандап. Булардын баары тегеренткели. Ошо жамандаганыңарды карма деп коет. Точно ошондой аял алып, ошондой второй сорт аял менен жашайсыңар. Антпегеш керек. Анткени туура эмес. Биякта көбүнчөсү эркектердин кыргыз эркектер бойдок. Мына баарын айткан жокмун, баардык эркектерге айткан жокмун. Араңарда аябай начар, ушакчы, жаман сөздөрдү сүйлөгөн, ушундай начар кыздарды колдонойюн деген эркектер көп, к сожалению. Ошон үчүн кыздар көбүнчөсү качат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.